жоқтон өзі жалғыз бар қылған. Ешбір шерексіз. Кан Алла валам якун шайун гайруху. Қачан Алла бар эле, Алладан башка ешкім жоқ эле. Кан Алла валам якун шайун мааху. Қачан Алла бар эле, Алла менен бирге дагы башка бирөө жоқ эле. Кан Алла валам якун шайун qablahу. Қачан Алла бар эле, Алладан мурда ешкім жоқ эле. Алла Таала эзелтен түбөлүктүү. Бұл аламды, сізді бізді жоқтан бар қылғандай эле, жерде бир учур жоқ эле. Сіз біз 100 жыл мурда жоқ элек да туурабы? Жердагы бир учурда жоқ эле, асман жоқ эле, күн жоқ эле, ай жоқ эле, аба жоқ эле, от жоқ эле, бейиш жоқ эле, дозок жоқ эле, периштелер жоқ эле. Эч нерсе жоқ болчу. Алла бар эле. Жараткан Алла Субханаху ва Таала бардыгын жоктон бар кылды. Алла бари, ал-Халиq, al-Badi, Badi'us samawati wal ard дейт. Үлгүсүз жаратуучу. Асманды асмансыз, жерди жерсиз, бейишти бейишсиз, дозокту дозоксуз, инсанды инсансыз. Адам атабызды кайсы инсандан жаратты? Ешбір инсан. Ең бірінші уй, ең бірінші қой, ең бірінші мышық, ең бірінші ит, ең бірінші қоян. Еш нерсесіз. Жаратушы Алла Субханаху ва Таала. Бұл аламды жаратып қойып, жөн эле өзі қалағандай жүре берсін, айлана берсін, чимирле берсін, жашай берсін деп таштаган жок. Hayyun koyyum, Allah terүү zat, koyyum, bardığın qarmap durat. Turguzub durat. Bardığın Allah Taala gözömөлдөp durat. Kontrol. Allah Subhanahu wa Taala'nın kalosuz iş nerse bolgon emes. Ma şa'allahu kana ve men lem yasha lem yakun. Allah emneni kalabады ал болгон жок. Эмнени каалады ошол гана болгон ааламда. Эми будан ары дагы кыяматка чейин эмне болот? Эмне Алла кааласа ошол болот. Алла каалабаган болбойт. Бул ааламдын кожоюну бар, ээси бар, жаратуучусу, башкаруучусу бар, көзөмөлдөөчүсү бар. Албетте бул ааламды эмне үчүн жаратты деген суроо койду. Буга хадис жооп берет. Пайгамбарыбыз айтат, хадисте келет, халакту дуnya li ajlikum, хадиси кудуси экен, Алла Таала айтат экен. Мен бул дүнүйөнү силер үчүн жаратканмын дейт. Көрсө бул ааламды Алла Таала биз үчүн жаратыптыр да. Биздин кызыкчылыгыбыз, биздин зарылчылыгыбыз, биздин кажетибиз, биздин рахатыбыз. Түн инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятин ли улил албаб. Жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, акыл ээлери бар адамдар үчүн кереметтүү Алла Тааланын кудуретинин белгилери бар. Акыл ээлери ким десе, алладина ядкуруна Аллах кыяман ва куудан ва ала жунубихим ва тафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Rabbana ma khalaqta hada batila. Subhanaka faqina azaban nar. Акыл ээлери алар жаратканды эстегендер. Жаратуучуну эстегендер. Өмүр берүүчүнү эстегендер. Өң берүүчү, ырыскы берүүчүнү эстегендер. Жоктон бар кылуучуну эстегендер. Кантип алладина ядкуруна Аллаха кыяман, туруп эстейт. Кууд, отуруп эстейт. Жамбаштап жатып алып дагы эстейт. Жана ой жүргүзүшөт жер менен асмандын жаралуусу тууралуу. Жаралган махлук тууралуу ой жүргүзүшөт. Айтышат, я Аллах, бул ааламды сен бекер жараткан жоксуң. Субханака, сен бардык айыптан тазасың, аруусуң. Факина адабаннар, андыктан бизди дозоктун отунан сактагын. Эмне үчүн? Ал түбөлүктүү от.
оорута турган от, кордой турган от, жанчыдагы сот. Bu dünyanın azabı, azabı emesi de Allah'ın aldığında. Dozoktun aldığındachı. Ahiretin aldığında dünyanın azabı, azabı emesi. Dünyanın otu, ot emesi. Oşun için Kur'an'da köp jerde fakina adabannar, fakina adabannar. Ya Allah, dozoktun otundan bizi sakta, dozoktun otundan bizi kutkar, gayra. Hadiste gelet, kim erte geç 3 jolu Allah'dan beyiş surasa, beyiş aytadiken, ya Allah, uş adamını mağa kirgizip koy deydi. Erte geç kim 3 jolu dozoktan pana tilese, dozok aytadiken, ya Allah, menen pana tile atat, bunu saktap koy deydi. Başka hadislerde de gelet, 7 jolu var. Allahumma acirni minen nar, Allahumma acirni minen nar. Allahumma acirni minen nar, Allahumma acirni minen nar, Allahumma acirni minen nar, Allahumma acirni minen nar, Allahumma acirni minen nar. 7 jol. Ya Allah, meni dozoktan otundan sakta. Qanday bolgon çakta da Allah subhanahu wa ta'ala tugandar insandı tübölük üçün jaratkan. İnsandı tübölük üçün, tübölüktü beyişte olur je tübölüktü dozokta olur. Ölüm jönө köpürө sıno, жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтө турган эле көпүрө. Амал менен акысын бериле турган, ажырата турган эле көпүрө. Бул дүйнөдөгү жоопкерчиликти аткардыңбы? Тиякта сурак, бул жакта жооп. Ошо экөөнү ажырата турган эле көпүрө. Так ал ölüm meseleni çeşmeydi. Tübölüktü beyişçe tübölüktü dozok mına meseleni. Ölüm prosta surok kütötte. Berilgen mümkünçülükler bitip kalan. Tuğanlar bilgin elhamdülillah Allah Taala bugün yaşa bergen eken. Geçkiге jetkirdi. Tanga dagı imanda jetkirsin. Her bir tanga, her bir tüngö Allah Taala bizde imanda jetkirsin. Hadiste gelet kıyamatga jakın taң atkanda musulman, geçinde kafir degen. Geçinde musulman, taң atkanda kafir degen. Mınандай жамандыктан Allah Taala barыбызды сактасын. Өткөнкү сабакта айттык эле. Кабырда сурак бар. Кабырдагы суракта ар бир адамдан суралат. Dini тууралуу. Dinin кайсы динде жашап келдиң? Биринчиси Роббуң туурасында. Андан кийин пайгамбарыбыз туурасында. Шол Бухари Муслимде келет, Бара ибн Азиб разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-муслим ида суила фил кабр яшхад." Мусулман кабырда суралынганда шахадатты айтат дейт. Шахадат деген не? Шахадат келимеси деп коебуз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Шахадат келимеси. Мына жерде Бухари Муслимде келип атат, Бара ибн Азиб айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Мусулман кабырда суралганда яшхад, күбөлүк бере алат да. Алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах деп күбөлүк берет. Bir Allah'dan başka sığınırına layıklı zat yok. Muhammed anın elçisi de. Fadalike kavluhu Teala yusabbitullahu allazine amanu bin kavli istabit fil hayatı dünya ve fil ahire. Buna uşul Allah Teala'nın sözü. Allah iman keltirgenlerdi. Bu dünya yaşosunda da cana ahirette de bekem söz menen bekem değil. Bekem sözü kaysı dese şahadat kelimesi değil. Allah Taala imanı var, elhamdülillah musulmandı. Şunda kıyın kabırdağı, suraktadağı bekem kılıp koyatken жооп бере ала тургандай. Asvatul muazzinin ta'alu fi ajwa'il dunya mudawwiya bi shahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Азанчылардын үндөрүчү бул абада. Машалла, үндөрү ушундай бир күркүрөп турат экен да шахадат келимеси менен. Даримиде риваят келет Кааб разияллаху анхудан. قال نجده أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا في التوراة. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам тууралуу Куранда эле жазылган эмес туугандар. Куранга чейин 3 китеп түшкөн. Куран 4-чү акыркы китеп. Куранга чейин бул ааламдагы инсандарга, жиндерге хидаятына Алла Тааланын тарабынан китеп катары 3 түшкөн. Таурат деген китеп түшкөн, Муса пайгамбарга түшкөн. Толук китеп. Баракча эмес. Баракчалар бир топ түшкөн. Алла Таалам субханалла пайгамбарларды да жиберип, учурларында баракчаларды, китептерди түшүрүп, адам баласын ушу адашпай жашасын, жолун жоготпой жашасын, максатын унутпай жашасын, ахиретке даярданып жашасын, бузулбай жашасын, оңолуп жашасын деп Алла Таала өзүнүн тарабынан жолдомолорду кээде пайгамбарлар, кээде китептер, баракчалар аркылуу жиберип турат. Таурат Муса пайгамбарга түшкөн. Забур деген китеп түшкөн, бул Дауд пайгамбарга. Инжил деген китеп түшкөн Иса пайгамбарга. Бул пайгамбарыбызга чейинки доорлордо болгондагы адамдар ошондо деле акмактар көп болгон. Өзгөртүп, бурмалап, өздөрүнүн сөзүн, оюн киргизип, Алла Тааланын сөздөрүн алып, ар кандай кылып бурмала берген. Акырында Алла Таалам Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Өзүнүн убадасында кыямат күнгө чейин мен буну сактаймын деп жоопкерчилигине алды. Эч ким буну бурмалай албайт, эч ким өзгөртө албайт, эч ким буну жок кыла албайт, эч ким эскирте албайт. Bunun ökümü turuqtu, жараксыздыкка чыкпайт. Буга чейинки китептегилердики алар жараксызга чыкты. Мансух деп коет. Таврат, Забур, Инжилдер. Алардын баардын өкүмдөр Кур'ан-ы Карим бардыгын алган жараксызга чыгарып туруп, мына толук китеп, түбөлүктүү китеп. Алла субханаху ва тааланын Кур'ан-ы Карими мына туугандар кыямат күнгө чейин мужиза. Жалгыз мужиза, аламда бир эле мужиза калган. Кур'ан. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Аны көрүп үммөтү ыйман келтирет. Ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Мага дагы мужиза берген. Андан ашыгыраак кылып Кур'анды берген дейт. Кур'ан бардыгынан жогорку мужиза. Ошон үчүн кыямат күнү мен артымдан ээрчигендердин саны эң көп болот деген үмүт кылам дейт пайгамбарыбыз. Бухариде келет. Сахи Бухари китебинде. Кур'анды Алла Таалам кыямат күнгө чейин калтырып койду. Кур'ан ушундай мужиза, адамдар канча адамдар жылына, айына, күнүнө ыйман келтирип атышат. Көбөйгөн да. Кур'андын мужизасы түгөнгүс. Ошол эмеде китепте, Тауратта дагы, Забур, Инжилде дагы Алла Таала акыр заман пайгамбары Мухаммад алейхиссалам тууралуу эскерткен. Сыпаттарын айткан. Мурункуларда дагы айткан. Кааб рахматуллахи алейх, Кааб ахбар айтып атат, Мухаммад пайгамбарыбыз тууралуу Тауратта жазылган бар дейт. Ал Таураттын алымы болгон да. Не деп? Мухаммад Расулуллах. Мухаммад Алланын элчиси деп жазылган. Алланын элчиси, пайгамбары деп жазылган. Ла фадд, ва ла галид, ва ла саххабун фил асвaq. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай сыпаты бар экен? Бул копол эмес, орой эмес, пейли катуу эмес, базарда өкүргөн бакырган эмес деп пайгамбар сыпаттарын айтып атат. Кандай жумшак. Тилинде дагы, мүнөзүндө дагы жумшактыгы. Ва ла яджи бис-саййати саййа, валакин яъфу ва ягфир. Жамандыкты жамандык менен кайтарбайт. Жамандыкты
жакшылыкты го так эле жакшылык менен кайтарат. Жамандыкты да жамандык менен кайтарбайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бирөө жамандык кылса, бирөө жаман сөз айтса, аны жамандык менен кайтарбайт, жаман сөз менен кайтарбайт. Эмне кылат десең, көз жумуп коет, кечирип коет. Мынандай пайгамбарыбыз. Ва умматуху ал-хаммадун. Анын үммөтү бизде жазылган экенбиз да. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Allah'ını köp maqtaganlar deydi. Kim dedi? Allah'ını köp maqtaganlar. Ummatuhu el-hammadun deb Allah'ını köp maqtaganlardı hammadun deydi. Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti Allah Teala'nı köp maqtaydı. Soğan Tavrat'ta yazılıp atsa. Elhamdülillah, şunun için biz daima elhamdülillah degeniz bu elhamdülillah Allah'a maqtap aytadi. Hammadun Allah'a hamd aytkanday aytadi da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan rivayetlerde gelir. Avvalu ma yud'a ile yevmin kıyama. Avvalu ma yud'a ile cennet fi yevmin kıyama. Kıyamet günü en birinci beşik'e çakırılganlar kim bilesiz mi? Ellezine yahmadun Allah fi sarra ve darra. Kursançılıkta da, kıyınçılıkta da Allah'a maqtoo aytıp жүргөндөр deydi. Her avalda Allah'a maqtoo aytıp жүргөндөр. Oşular birinci kirgizilет deydi. Beşik'e birinci çakırılar. Her avalda Allah'a maqtoo. Kursançılıkta işi жақсы жүрүшүп атат, настроениясы жақсы, курсагы ток, кийими бүтүт, торақ жайы бар, бала чакасы бар, жумушу бар, амандыгы бар, денсаулыгы жақсы, Аллага мактап айтат. Дарра кыйынчылыкта, курсагы ач, бир аз ооруп калган, жакындарын жоготкон, ишинен ажыраган, Алланын тарабынан сыноо келген, кыйынчылыктар келген, кандай болбосун? Алхамдулилlah, ушуга дагы Аллага мактоо болсун. Ушуга дагы Аллага мактоо болсун. Токчулукта да ашта, барда дагы жокто, курсанчылыкта да кайгыда Аллага мактоо айтканда. Аллага мактоо айтканда. Алхаммадун умматуху алхаммадун. Тауратта жазылган дейт. Мухаммад алейхиссалам үммөтү Аллага көп мактоочулар болот дейт. Юкаббирун Аллах азза ва жал аля кулли наждин, яни муртафи. Allah Teala'ga takbir aytışat. Büyük kötörülgön sayın. Kötörülgön sayın takbir aytışat. Allahu Akbar deyip. Spengede çıkıtasız mı? Allahu Akbar. Lifte kötörülüp kötütasız mı? Allahu Akbar. Ulak oturaydı tasız mı? Allahu Akbar. Samolyotka çıkıp tasız mı? Allahu Akbar. Toğa çıkıp paratasız mı? Maşinaya binip Allahu Akbar. Samolyot menen kötörülüp tasız mı? Allahu Akbar. Muhammed Peygamber'in ümmeti her kötörülgön sayın, büyük jaka kötörülgön sayın Allah'a takbir aytadi. Ne aytetken? Demek biz dagı mına bu sünnet tuğan takbir aytadi diye başka rivayetlerde da gelir. Andan ki ve yahmadunahu fi kulli manzilatin. Düşkön yerle Allah'a hamd maqtap aytadi deydi. Кейбір жерлерде келет tasbih aytadi deydi. Demek büyük kötörülgönde Allahu Akbar düşüp baratqanda Subhanallah, Subhanallah. Biz jön ketipqanda La ilahe illallah deb rivayetlerde gelir. Mınal jerdegisi olsa, düşüp baratqanda olsa Allah'a hamd, maqtoo aytmış üçün. Ve yeta'azzaruna ala ansafihim. Bular olsa tekebirlenip kiyimlerin o aşıktan ıldıy kılıp südürübeyt. Baltadın jarımынан. Yosandalar aşıktan rivayetlerde aşıktan ıldıy kılgan jakşı emes. İzar dep koyot. Murunku doordo oşo azыркында ажыга барсаңыз көрсөңүздөр керек ороонуп алышат го жамын ичи. Бир жамынат, бир болсо белинен ылдый ороонуп алат. Wa yatawadda'una ala atrafihim. Жана дарат алышат булар. Колдорун, беттерин, буттарын жууп дарат алып жүрүшөт. Дарат алып жуунушат булар. Munadihim yunadi fi cevvis sema. Asmanda mınaki şu boş havasında alardı. Jarçı jar salat eken. Saffuhum fil qital ve saffuhum fis salat sawa. Gazatda dagı, namazda dagı buların saptары tez deydi, birdey. Birdey turat deydi maşallah saptarda dagı. Oşon üçün mınандай sapka tizilip, sapты түздө namazdın
тургузууга кирет да. Пайгамбарыбыз айткан: "Саву суфуфакум фа инна тасфията суфуф мин иқамати сола." Ey, саптарды силер тегиз алгыла. Тегиз турсун. Бирөөңөр көкөрөңөр бер жакта, бирөөңөр көкөрөңөр ар жакта, бирөөңөр ичиңер бияк, бирөөң тияк болбой. Бардыгы тегиз турсун дейт саптар. Качан тегиз келет сап? Согончок менен. Линиялар. Сөзсүз. Fa inna tasviyata sufuf min iqamati sola, namazды түздөө, саптарды түздөө, то есть саптарды түз кылуу min iqamati sola, намазды тургузууга кирет бул. Эгерде сап тегиз болбой калса, анда намаз кылгандар кемчилдиктүү болуп калат. Андан кийин эмне дейт? Айтат мындай дейт: "Лахум бил-лайли давиyyun ka daviyyin nahl." Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү түндөсү арынын ызылдаганындай болуп Алла Таалага зикир чалышат, дуа кылышат дейт. Дейт го. Маулидуху би Макка. Пайгамбарыбыздын төрөлгөнү Меккеде деп. Мухажируху би Тайиба. Хижрат кылган жери ал Тайиба, Мадина Тайиба. Ва мулкуху би Шам, мүлкү Шам мамлекетинде. Саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп, субханаллах, каерде? Тауратта жазылган экен. Табарани жана Хакимдин риваятында келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юхшарул анбия аля даваб." Ай аля ибл минал жанна. Эртеге кыямат болгондо адамдарды Алла субхана ва таала жерден кайра тирилтип чыгарганда бардыгын махшар майданына топтолгула деп буйрук келет. Ошондо пайгамбарлар бейиштин төөлөрүнө минип барышат экен. Жөө барбайт. Не кылып барат экен? Бейиштен келет экен буларга төөлөрдө машаалла, сый урмат менен да. Нурланып. Хатта янтаулал махшар, махшарга жетишет дейт. Ва убасу алал бурак дейт. Мага бурак жиберилет. Дагы мен ушу бурак менен мен барам дейт. Бурак деген бул эшектен чоң, качырдан кичинекей. Пайгамбарыбыз Миражга чыкканда ушу бурак менен барган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден, Масжидил Харамдан наркы Аксага, Кудуска, азыркы Палестинадагы мечитке аралыгы ол 1000 километрден ашыгал. Ошого бурак деген ат менен Жабраил периште алып келген дагы. Анан кийин пайгамбарыбыз буракка минип, бурак менен сапар кылган. Бурак деген сөз алынар бул барк деген сөздөн чыгат. Чагылган жарк этет го, ошону арабтар барк дейт. Скорость ушундай экен да бу да. Ха дегенде 1,5 тиякта да самолет кыбер деле калат да. Бурак менен барган. Бир тияктан анан кийин ары кеткен. Пайгамбарыбыз мына жерде айтат меке: "Ва убасу алал бурак." Ва юбасу Билал ана наqa min nuqul janna ва юнади бил азан mahdan дейт. Анан Билал разияллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы, билесиздер. Билал разияллаху анху пайгамбарыбыздын азанчысы болгон. Бу кишиге дагы бейиштен мынаке төө жиберилет экен. Бейиштен ушу төөгө минип, анан фа юнади бил азан mahdan ва би шахадати haqqan hatta idza qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shahida lahu al-mu'minun min al-awwalin wal-akhirin fa qubilat mimman qubilat. Кийин Билал разияллаху анху азан айтат экен. Азан айтат экен, махзан дегени халисан. Эч ким ал жерде уже бар көрүп алгандан кийин эч ким кайтара албайт. Бары уже ана бейишке барып келгениң бар, тозокко барып келген суроо болбойт а жерде. Мына дүйнөдөгү азыр анча-мынчалары сине мындай акылсыздык кылып бар нерсе деп суроо айтып калат кеде. Көрүп келген бар, ушундай эле сүйлөйсүңөр дейт. Көрүп келген бар, ким? Мухаммаду Расулуллах. Дагы эмне? Бардык пайгамбарлар Алла Тааланын бергени. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала мына ошол жерден Билал разияллаху анху ушундай сый берет экен. Бул шахадат келимесин айтат экен. Качан бул ашхаду анна Мухаммад Расулуллах деп айтканда бардык алгачкы кийинки ыйман келтиргендердин баары шахадат айтат экен. Анан кийин алардан кабыл кылынат экен. Бу дүйнөдө кимден кабыл кылган болсо кабыл кылынат.
кимден дүниеде кабыл кылынбаган болсо, мисалы мунафыктардан аларга кайтарылат. Демек шахадат келимеси махшарда айтылат экен. Максат ушул. Шахадат келимеси кайда айтылат экен? Бир болду кабырда айттык эле. Мусулман адам не деди? Шахадат айтат дедик, а? Кабырда мусулман адам суракка алынганда, мусулман айтат: "Ашхаду ла илаха иллаллах ва Мухаммадан абдуху ва расулу" деп күбөлүк берет. Эми бул болсо махшарда бардык ыйманга келтирген, ыймандуулар, алгачкылар да, кийинкилер дагы шахадат келтиришет бардыгы. İstihbabul iksar mine şahada. Şahadat kelimeni көп айтып жүрүш mustahab eкен да. Abu Ya'la'dan rivayet var. Abu Hurayra radhiyallahu anh aytat, Peygamberimiz mындай деген: "Aksiru min şahadati an la ilaha illallah qabla yuhal baynakum wa baynaha." At-Targhib. Peygamberimiz aytқан екен, силер la ilaha illallah şahadatın көп айткыла. Силер менен шахадаттын ортосуна тоскоолдук болуп калганга чейин, то есть өлүм келгенге чейин шахадат көп айтып алгыла. Андан кийин уже айта албайсың. Ага чейин айтып кал. Истихбабул муадаба ala şahadatat fil mawadi al-atiya wa ma warad fi fadl zalika. Эрте менен кеч шахадат айтып тура турган, машааллах, хадистерде бар мына шахадатты айтып турушубуз керек экен. Анас разияллаху анху риваят бар, пайгамбарыбыз айтат, пайгамбарыбыз таң аттырганда мына шахадатты айтат. Аллахумма инна асбахна нушхидука ва нушхиду хамалата аршика ва малаикатака ва жами'a халқик аннака анталлах аллади ла илаха илля анта ва анна абдук ва расулук ва анна Мухаммадан абдук ва расулук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң аттырганда айтат эле: "Я Аллах, биз таңга жеттик. Саңа күбөлүк беребиз. Нушхидука, сени күбө кылабыз. Ва нушхиду хамалат аршика, сени аршыңды көтөргөн периштелерди күбө кылабыз. Ва малаикатака, бардык периштелериңди күбө кылабыз. Ва жами'a халқик, бардык махлуктарыңды күбө кылабыз. Эмнеге күбө кылабыз? Аннака анталлах, албетте сен Аллахсың, аллади ла илаха илля анта, сенен башка сыйынганга лайыктуу зат жок деп. Ва анна Мухаммадан абдук ва расулук, жана Мухаммад Аллахнын кулу, элчиси деп. Ким ушуну айта турган болсо, гафараллаху ма асаба фи яуми залика мин дамбин, ошол күнү канча буга күнөө болгон болсо бардык күнөө кечирилет дейт. Ва ин хуа калаха хина юмси, эгерде кечинде ушуну айта турган болсо, кечинде канча күнөө болсо ошонун бардыгы кечирилет дейт. Термизиде, Абу Даудта келет. Бул туугандар, мусулман адам буну жатташ керек. Мусулман адам жөн эле жаттап коюп, билип коюп эле калтырбай, амал кылыш керек. Амал кылганда кандай? Эрте менен алхамдулилlah багымдап намаз окугандан кийин мына дуаны окуш керек. Аллахумма асбахна. Аллахумма асбахна. Ва асбахал мулку лиллахи раббил аламин. Biz taң attırdık. Bütün alam ya Allah taң attırdı. Ya Allah. Allahumma. Buna diye de gazı ayet etkanlar. İnne asbahna nuşhiduka ve nuşhidu hamalata arşika ve melaikateka ve cemiye halkik. Uşunun bardığın güve kılıp durup. Ya Allah, biz seni güve kılavuz. Arştı götürgön 8 perişteni, bardık perişteler, bardık mahluktu güve kılavuz. Ne de? Senen başka sığıngaga layıktуу zat yok. Muhammed Allah'ın kulu, elçisi dep. Abu Davud'da Anas radhiyallahu anh'dan uşunun da aytılınat, kim uşunu aytsa Allah subhanahu wa ta'ala anı dozoktun otunan kutkarat degen. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aytkan, Peygamberimiz mınday degen: "Ma minkum min ahadin yatavadda فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء." Tuğanlar, buna rivayet Müslim'de, Abu Davud'da, İbn Majah'da bardığında uşul gele degen Umar razıyallahu anhu aytat, Peygamberimiz aytat,
Өткөнкү сабакта дагы айттык эле, пайгамбарыбыз мындай дейт: ким жакшылап даарат алып, андан кийин шахадат келимесин айтса, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasulü dese, beyiştin 8 eşigi teң açılат. Кайсынысынан кааласа кирсин деди. Демек, даарат алгандан кийин шахадат келимесин айтыш керек экен. Даарат алгандан кийин эмне кылабыз экен? Даарат алып бүттүңүз да. Эми даарат алып бүткөндөн кийин шахадат келимеси. Ашхаду ан ла, айтайлычы? Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ve rasulü. Bitti. Mınaki şu şahadat kelimeni daarat alıp бүткөндөн кийин айтыш керек. Bu айтканда сизге эмне болот? Бейиштин 8 эшиги ачылат. Бейиштин канча эшиги ачылат? 8 эшиги ачылат. Кайсынысынан кааласа кирсин деди мына. Умар разияллаху анху пайгамбарыбыздан ушул айтканын уккан экен. Бул кайсы хадисте келип атат? Муслимде келип атат, Абу Даудда келип атат, Термизиде келип атат, мына Ибн Мажада келип атат. Айтып жүрөбүзбү иншалла? Эми күн сайын 5 жолу, кээде андан аз, кээде андан көп даарат алып калабыз. Бирок даарат алган сайын унутпаңыз. Сразу шахадат айтыңыз. Даарат алган сайын эмне? Бул сүннөт дагы, пайгамбарыбыз аткарганын биз дагы аткарабыз. Экинчиден пайдасы эмне? Машаалла, мынакей бейиштин 8 эшиги сизге ачык. Ушуну бардык мусулмандарды билбегендерге үйрөтүп коелу. Билгендерге эскертип коелу. Кээде билип деле унутуп калып айтпай коет да. Ошону кичине даарат алгандан кийин үнүңүздү чыгарып койсоңуз, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла. Жаныңыздагыларга да эстеп калат да. Тамак жегенде өзү бисмилла деп жеш керек. Бисмилланы айткан сүннөт, бирок үндү чыгарып айткан мустахаб. Ал өзүнчө. Эмне үчүн? Дасторконго отургандар анча-мынчасы дүнүйө менен алек болуп, бисмилласы жок эле баштап калышы мүмкүн да. А сизди уга калып, бисмилла айтыш керек деп анан сиз аларга бир себепчи болуп каласыз. Бирөө кичине кайгыда, бирөө курсанчылыкта, бирөө дагы ушундай бир гафлетте, бейкапарлыкта, ошолорго эстетүү иретинде үндү чыгарып коюш керек. А так ичиңизде бисмиллахир рахманир рахим десеңиз жетиштүү эле. Үндү ичиңизден айтсаңыз деле, сыртыңыздан айтсаңыз деле сүннөт. Бирок сүннөткө плюс мустахабы кошулат кандай? Башкаларга дагы сиз иншалла үгүттөп, же болбосо ошолорго эстетип коесуз. Кудум ошондой эле шахадат келимеси дагы, мисалы жалпы мындай даарат алган жерлерде анча-мынчалар унутуп калат да. Ошого үндү чыгарып койсоңуз, кичине көтөрүп, өтө каты кыйкырбай анан тополоң чыгарып. Жөн да. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расулу. Бүттү. Буга эмне болот экен? Айтып коюңуз, ушуну айтып койгула, 8 эшик ачылып атат буякта деп. Өткөндө айттык эле. Абу Даудда да кошумчасы бар. Summa yarfa tarafahu ila sama. Summa yaqul. Daarat alып бүткөндөн кийин асманды карап туруп, анан ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расулу деп, бул Абу Даудда бар экен. Кошумчасы. Бул башты көтөрүп койгонубуз өзүнчө сүннөт. Асманды карап коюңузчу. Анан азыркы шахадатты айтып коебуз да. Эмгеде үйдүн ичинде болуп калышыңыз керек, асман фазылдан көрүнбөй. Жөн деле айтып койсоңуз болот. Бул дагы бул кошумчасы мына риваяттарда бар экен, асманга башты көтөрүп туруп. Дагы. Имам Термизи Абу Даудда эле азыркыны алып келген, бирок буга кошумча да кошкон. Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин. Ушу дуаны да кошо айтып койсун дейт. Демек, туугандар, угуп алайлы, даарат алып бүткөндөн кийин асманды бир карап туруп, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расулу. Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин деп койсок, сүннөттүн үстүнө сүннөт аткарылат экен. Айтабызбы иншалла? Каласаңыз ошондон мындан кийин анан истигфар. Астагфируллахаллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейх. Бул да риваятта келет. Алхамдулилlah, бу даараттан кийинки айтыла турган немелер да. Мынасы болсо, Аллахумма жаални минат тавабин ва жаални минал мутатаххирин мааниси, я Аллах мени тооба кылуучулардан кылгын, жана минал мутатаххирин тазалангандардан кылгын мени. Мен даарат алдым, мен таза болдум. Мына эми Куран кармасаңыз болот, сажда кылсаңыз болот, намаз окусаңыз болот дегендей. Кээ бир риваяттарда мындай да келет экен.
Баштан айтып берейин. Усман ибн Аффан разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен уккам, ким дарат алып, эки колун жууп, оозун чайкап, мурдун пышкырып, жүзүн жууп, эки колун болсо чыканакты кошо жууп, андан башынан мас тартып, кийин путун жуугандан кийин сумма лам ятакаллам хатта якул. Андан кийин сүйлөбөй турса. Мынаны айтканга чейин. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп. Десе, гуфира лаху ма байнал вудуайн, эки дараттын ортосундагы кетирилген кемчилдик, ката күнөөлөр кечирилип кетет экен. Мисалы, эртең менен дарат алдыңыз, fakat darat menен жүрөтсөңүз, түштөн кийин дарат ала турган болуп калдыңыз. Түштөн кийин дарат алдыңыз, ушул эки дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилип кетет. А буну айтып коюп, кийинки дарат алсаңыз, бул менен бул дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилет. Окулу? Бул менен бул дараттын ортосунда. Кийин куптанга дарат алдыңыз, машалла, шамдан кийин канча. Ал ушу дарат менен уктап калдыңыз. Дарат менен уктадыңыз эле, Аллаху акбар, бир периште дайындалат, таң аткы чакты сизге дуа кылып чыгат. Ким дарат менен жатып, эгерде ажалы кетип өтүп кетсе дүйнөдөн, шейит болот. Шейиттин даражасын табат. Эртең менен тургандан кийин кайра дарат алса, бул дарат менен бул дараттын ортосунда күнөөлөр кечирилет. Мына пайгамбарыбыз машалла жуунганга, тазалыкка канча көңүл бурган, жөн эле. Тугандар эптеп эле бетти жууп мындай кылып койгон жок. Биздин даратыбызчы. Тугандар Алла Тааланын тарабынан буйрук берилген. Бул кишинин чыгармасы эмес. Дараттын кимдин чыгармасы эмес экен? Бул киши ойлоп чыккан эмес, бул пайгамбарыбыз ойлоп чыккан эмес буну. Периште ойлоп чыккан эмес, Жабраил периште. Алла айтат: "Я айюхаллазина аману иза кумтум минас-салаа фагсилу вужухакум." Эй, имандуулар, силер качан намаз окуп ниет кылып калдыңар, дараты жок абалыңарда, дараттымус-салаа, яни ва антум мухдасун. Ошол учурда жүзүңөрдү жуугула деп атат мынакей. Чыканаңарды кошуп, башыңарга мас таптап, путуңарды жуугула. Бул 4 фарызды Алла Куранда айтып койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам дагы вахий берди, аны толуктасын айтты. 3 жолу жуумай, оозду оң кол менен, мурунга оң кол менен суу алып туруп, сол кол менен пышкырмай, булардын баардыгын жууп туруп кезеги бар. Ана халала деп коет, сакалы барлар бул жактан да өткөргөнү баары ышкала турду. Мас тарткандарды, кулактын масларын. Андар мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толук тазалануу дараты мындай кылган. Кусулдун жолу мындай. Мынакей. İslam dini elhamdülillah тазалык. Şahadat kelimesi azan uçurunda. Müslim şerifte gelet Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degen. İza qala muaddin Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Azan aytılganda azançı Allahu akbar degende sizler dagı bu yakta uğup atkan kişiler Allahu akbar dep turuşuңар керек. Көбүн карайбыз жамааттачы айтпайт да, жөн угуп тура берет. Укканга сооп берилет, айтканга өзүнчө сооп берилет. Ошо? Айткан өзүнчө сүннөт, азан айткан өзүнчө сүннөт. Үчүн бул айтып атканда пайгамбарыбыз айткан экен. Качан Аллаху акбар дегенде кээ бир риwayatта силер дагы Аллаху акбар дегиле деген. Мына жерде десе, кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтышыбыз керек. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дегенде не дешибиз керек? Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дешибиз керек. Кийин хайя алас-сала дегенде ла хаула ва ла куввата илля биллах. Не деп айтабыз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Качан? Хайя алас-салада. Хайя алал-фалах деп булда 2 жолу айтат да. 2 жолу хайя алас-сала дейт, 2 жолу хайя алал-фалах дейт. Ошондо дагы айтабыз не дейбиз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах дейбиз. Андан кийин Аллаху акбар дейт. Биз дагы Аллаху акбар дейбиз. Анын эң акыркысында ла илаха иллаллах деп айтат. Биз дагы ла илаха иллаллах дейбиз. Ушуну пайгамбарыбыз айткан,
min qalbihi dakhalal janna. Kim chin yurakdan aytsa, beyishga so'z kiradi degan. Beyishga so'z kiradi. Егерде бағымдаттың азанында as-salatu khayrun minan nawm деген сөз бар. Ушундай барбы? Бағымдаттың азанын уктуңуз бу? Уган экспе? Бағымдаттың азанында as-salatu khayrun minan nawm, намаз уйкудан жакшы деген сөз бар. Ушуну эки жолу айтат. Сиз да кайталап коюңуз. As-salatu khayrun minan nawm. Устаз айтат, садакта ва барарта деп коюңуз. Шын айттың, соғып алдың. Жақшылық қылдың депші. Шын айттың, жақшылық қылдың. Ойғытып қойды да, азан айтып. Жақшылық қылды, жақшылық қылған жоқ. Дайламидің риваятында келеткен Хазрет Али разиаллаху анхудан Рa'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazinen. Hazret Ali radıyallahu anh bir jolu meni gördü deydi. Men kıcalat bolup turdum ele deydi. Kıcalat avalında kende. Faqala ya ibni Abi Talib. Ey Abu Talib'tin balası deydi. Hazret Ali niçin Peygamber dedi. Mali araka hazinen. Men seni kıcalat görüp otam. Ne oldu? Ne için kapasın? Famur ba'da ahlik yu'addil fi udunik fa innehu dava'un lil ham. Sen айтқып, туғандарыңа біреусін, сенің құлағыңа азан айтсын, анткени бұл қайғыны кетіреді дейді. Қайғының дарысы екен. Қайғының давасы екен, құлаққа азан айт. Туғандар, азан 5 уақыт намазға айтылынады, бұл сүннет өзінше. Бұндан сыртқары кейбір учурларда да азан айтылынады. Жаш бала төрөлгөндө оң құлағына азан айтамыз, сол құлағына қомат айтамыз. Уыл болса да, қыз болса да айырмасы жоқ. Мақұл? Құдай сақтасын. Өрт болып шығып кетсе, азан айтсын. Қату шамалда азан айтсын. Азы мына жерден кейде адам құтырып кетсе, басып алып, қармап тұрып құлағына азан айтсын. Не үшін екені? Адам құтырып кетсе. Кейде айуан құтырып кетеді. Бұқалар құтырып кетеді. Ойлар құтырып кетеді. Азан айтыш керек. Мына жерде Дайламидің риwayatында келіп отыр, Хазрет Али разиаллаху анху айтады. Бір мен қайғы ауалында, қыжалат болған ауалында пайғамбарымыз көріп қалып, мен сені қапаға көріп отам ғой, не болды саған? Сен туғандарың бір жарымын айт, сен құлағыңа азан айтсын дейді. Не дейсің? Себеп пайғамбарымыз айтады. Фа иннаху даваун лил хам. Азан қайғының дарысы. Ненің дарысы екені? Біз ойлайды екенбіз, қайғының дарысы ол аптекада да бар ұқсайды деп көрсек, бізде де бар екен. Адам не дейді? Мында дейді. Қал фаржарраптуху фаважаттуху дейді. Хазрет Али разиаллаху анху айтады, мен бұны тәжрибадан өткөрдім, точно осындай таптым дейді. Кадали. Ва қалла куллун min ruvatihi jarrabtuhu ve vajadtuhu kadalik deydi. Keyin ушуну Hazret Ali raziyallahu anhudan keyin kelatkanlar, keyinki mul, tabiin, tabiin qancha rivoyat qilganlar bo'lsa, ары beri uşu qayg'irganda, ушуну amal qilib, tajriba qilib, haqiqatini topganmiz deydi. Qayg'ı ketken deydi. Ne ketken deydi? Demek qayg'ının getirүүнүн дағы ушундай кыжалатчылыктын кетирүүнүн бир жолу азан айтып экен. Шархул Мавахиб. Имам Муслим жана Тирмизи рахимахумуллах булар риwayat келтирет. Саид ибн Аби Ваккас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, качан азанчы айткандачы, азандын үнүн укканда дейт, то есть, ман кала хина ясмаул муаззин, азанды угуп туруп, анан айтыңыз. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. الترغيب للمنذري. Ush söz aytып койсоңуз, жараткан Алла субханаху ва таала анын күнөөсүн кечирет дейт. Демек шахадат
азанчы шахадат айтып атпайбы? Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Ва ана ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ва ашхаду ан ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп. Бирок кошумчасы бар экен. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва ми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам расулан деп койсо, Алла мурункулар кечирет. Мына дуаны саар кечтагы айтып жүрүш керек тугандар. Радиту биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам расулан. Кейбир риваятта набиян, кейбир жерлерде эки тең. Расулан ва набиян. Алланын роб экенине, исламды дин экенине, Мухаммад пайгамбардын пайгамбар экенине разымын деген сөз. Табараниде келет Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: ким азанды укканда айтса: Ашхаду ан ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма салли ала Мухаммад ва баллигху даражатал васила индак вадж'ална фи шафаатихи йаумал қияма ваджабат лаху шафаатик. Азыркы сөздү эле айтып, ашхаду ан ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп, андан кийин Аллахумма салли ала Мухаммад. Пайгамбарга бир салават айтып коет экенсиз да. Аллахумма салли ала Мухаммад деп туруп, андан кийин ошо салаватты эми ва баллигху даражатал васила инда. Мухаммад алейхиссаламды өзүңдүн алдыңдагы я Алла васила даражасына жеткир. Вадж'ална фи шафаати йаумал қияма, жана бизди кыямат күнү пайгамбарыбыздын шафаатында кылгын десе, ваджабат лаху шафаа, ага пайгамбар шафааты важип болот. Манакей пайгамбардын шафааты ага буйрат экен туганда. Буну дагы Кал ал-Мундири айткан Таргиб деген китебинде, Таргиб ва Тархиб деген китеби бар машхур. Бардык уламалар, алымдар билишет. Ал эми биз ташаххуд окуп атпайбызбы? Каада да отуруп ашхаду ан ла иляха, намаздын ичинде айтып атабыз го, шахадатты. Ар бир намазда айтабыз. Ашхаду ан ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Кейбир жерде вахдаху ла шарикасы жок. Ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Бул кандай болгон чакта дагы мына шахадат келимесин тугандар намаздын ичинде айтуу бул важип болот. Аттахиятты окум экен важип. Жакшы билип алышыбыз керек маселелерди тугандар. 4 рекеттүү намазда биринчи каадада отуруу бул важип. Экинчи каадада ошо ташаххудтун өлчөмүнчө отуруу фарыз болот. Бирок эки каададан тең аттахиятты окуган, ташаххуд деп коет. Ушуну окуган важип болот. Демек жөн эле отурду, аттахиятты окуган жок. Бул фарыз важип аткарып атат. Бирок эгер окуп алсаң, аны аткарбай аласың. Ошон үчүн аттахияту лиллахи вассалавату ваттаййибату. Аттахияту лиллахи вассалавату ваттаййибату. Мааниси эмне? Аттахият деп өзү саламдашууну айтат. Лиллахи вассалавату ваттаййибату. Бирок бул жерде бунун максаты аттахият деп тил менен болгон ибадаттар Аллага таандык. Вассалавату ваттаййибату. Дене менен болгон ибадаттар Аллага таандык. Ваттаййибат адал мал менен, мал мүлк акча менен болгон ибадаттар Аллага таандык деген сөз. Ким үчүн экен? Тил менен болгон ибадаттардын баары Аллага, дене менен болгон орозо кармадыңыз, намаз окуп атат, денебиз рүкү сажда кылып атат. Тилибиз менен болгон ибадат жакшы сөз, чын сөз, адилеттүү чечим, зикир, Кур'ан, дуа бардыгы. Адал акча менен болгон ибадат, ажылыкка бардыңыз, умрага бардыңыз, ифтар кылдыңыз, жакшы кайрымдуулуктарды кылып атасыз, илимге жумшап атасыз. Адал акча менен болгон зекетин берип атасыз, садакасын берип атасыз, хадия кылып атасыз. Ушунун бардыгын кимге таандык экен? Аллага таандык. Аттахияту лиллахи. Тил менен болгон ибадаттардын бардыгы Алла үчүн. Вассалават дене менен болгон ибадаттардын баары Алла үчүн. Ваттаййибату адал мал менен болгон ибадаттардын баары Алла үчүн. Шунун баары Алла. Ушуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла таалага жолукканда айткан. Анан ушунга
Алла Таалага салам айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала не деген? Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату. Ey пайгамбар, саңа салам болсын, Алланын тынчтыгы болсын. Ва рахматулла, Алланын райымы болсын, берекеси болсын деп Алла Таала пайгамбарга салам айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу Алла Тааланын саламын уккандан кийин ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деген. Ассаламу алейна, Алланын ушу тынчтык саламы бизге жана ва ибадика салихин, сенин я Алла салих пенделериңе, канча периште, канча пайгамбар, канча оулия, канча момун эркек аялдар бардыгына болсун деп пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушу Алла Тааланын саламын өзүнө чектебестен ушу бардык ыймандууларга тартуулаган. Ушул Алла Таала менен пайгамбарыбыздын ортосундагы диалогду, сүйлөшүүнү, мухавараны көрүп, периштелер күбөлүк келтирген экен. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Bir rivayet azmına ait tutkanda aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve aşhadu enne Muhammadan abduhu ve rasuluh. Ekönten айтсаңыз болор, проблема жок. Ana ушуну демек, биз ушуну ташаххуд деп коебуз. Не деп коет экенбиз буну? Bunun аты эмне экен? Ташаххуд. Намазда ушу ташаххудду окуу важип. Важип амалы. Ким окубай калса, анда эң аягында саждага сат деп коет, жаңылыш саждасын кылыш керек. Demek ошондо да биз шахадат айтып атабыз. Азыр биздин темабыз кандай эле? Шахадат келимеси кайер-кайерде айтылынат. Бул жерде ташаххудда эмне кылып атасыз сизчи? Бул жерде намаз окуган адам өзүнүн жараткан Алла субхана ва таалага күбөлүк берип атпайбы? Алла Тааланы күбө кылып атат, пайгамбарыбызды күбө кылып атат. Ибадет Алла Тааланын салих бенделерин күбө кылып атат. Эмнеге десе, мына мен күбөлүк берип атам. Я Алла, сен өзүң күбө бол. Мухаммад алейхиссалам, өзүңүз күбө болуңуз. Салих бенделер күбө болсун. Менин күбөлүгүмө. Бир Алладан башка сыйынга ылайык зат жок. Мухаммад анын кулу жана элчиси деген. Айтып койсо, мисалы сиз күбө болуңуз. Мен күбөлүк берип коеюн, ошого сиз күбө болуп коюңчу деген сөз да. Түшүнүктүбү? Namazdan keyinki Zayd ibn Arqam radıyallahu anhudan rivayet kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul fi kulli duburi kulli salah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fi duburi kulli salah her bir namazdan артынан мындай деп айтат эле дейт. Allahumma rabbana ve rabba kulli şey. Ana şahidun annaka rabb vahdak la şerike leh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in qarаңыз кандай кереметтүү дуалары, зикирлери бар. Biz азырагын эле айтып, ушу менен токтоп калганбыз. Ошолорду акырындан кошуп көбөйтө беришибиз керек да. Мына жерде карасаңыз, Zayd ibn Arqam'dan бул риваяты Абу Давудда келет, Насаиде келет. Кайсында декен? Намаз окуп бүткөндөн кийин Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О Алла, биздин жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид аннака рабб. Мен күбөмүн. Мен күбөлүк берүүчүмүн. Аннака рабб вахдак. Сен жалгыз робсуң. Ла шарика лах. Сенин шеригиң жок деп. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О биздин жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид анна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям абдук ва расулук. Мен күбөлүк беремин. Күбөмүн. Мухаммад пайгамбар сенин кулуң жана элчиң. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О жараткан Алла. Биздин робубуз жана ар бир нерсенин робу. Ана шахид аннал ибад куллухум ихва. Пенделер бардыгы бир тууган. Кур'ан-ы Каримде иннамал муъминуна ихва, имандуулардын бардыгы бир тууган дейт го. Мына ошого күбөлүк берип атам. Аллахумма раббана ва рабба кулли шей. О биздин жана ар бир нерсенин робу. Иж'ални мухлисан лака ва ахли фи кулли саатин фи дунья ва ахира. Мени жана үй бүлөмдү дүйнөдө да ахиретте дагы ар бир учурда ихластуу кыл. Кереметтүү дуа Аллах. Барыбызды эмне кылсын Алла Таала? Ихластуу кылсын. Өзүбүз деле эмес, үй бүлөбүздү кошуп айтайын. Ихластуу кыл я Алла деп.
Өзүңө калыс деген сөз да. Кандай гана жакшы сөз айтпайлы, жакшы амал кылбайлы. Калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн кылсак, ошол кабыл болот, калганы кабыл болбойт. Ya zel celal vel ikram isma vastajib. Ya zel celal o haybat, aybat sür eesi. Vel ikram sый hurmat eesi. Isma vastajib men duamды ya Allah угуп кой, кабыл кылып кой деген сөз. Allahu akbarul akbar, Allahu nurus samawati vel ard, Allahu akbarul akbar, hasbi Allah ve ni'mal vakil, Allahu akbarul akbar deb бүтүрөтеледи. Карачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кандай кереметтүү дуалары. Андан сырткары хутба окуганда угуп турасыздар, машаалла, жуманын хутбасы бар, жума намаздын. Айт намаздардын хутбасы болот. Никеде хутба айтылып калат, мына. Ошолордун бардыгында шахадат айтылат. Не айтылат дегени? Шахадат айтылат. Шахадат айтылат. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Şahadat aytıldı. Demek şahadat kelimesi tuğanlar ana kaysı yerlerde, hutbalarda, egerde hutbada şahadat aytılbay kalsa жақсы болот. Men cuma olsun, nikede dağı baş koşutkanda şahadat aytат. Ne ekeni? Hutba aytılат. Abu Davud'da, Nasai'de gelir. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhumadan rivayet. Peygamberimiz hataba yevmel fath bi Mekke ala derecetil beyt fekale fi hutbetihi fekebbara thalâsen ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Peygamberimiz Mekke жеңүүсүнө барганда, Меккеге ошодо Каабага тепкичине биринчисине чыгып туруп, хутбасында Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп, анан кийин мынаны айткан экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен мына. La ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Allah ваадасына чын чыкты, пендесине жардам берди, душмандардын бардыгын жалгыз жок кылды деп. Абу Давудтан риваят бар, Абу Хурайра разıyallahu anhudan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат: "Kullu hutbatin leysa fihi şahada fahiye kel yedil cezma." Gaysı hutbada şahadat kelimesi jok bolso, alapes oorusu menen oorup kalgan goldoy. Gaydı kede golda alapes oorusu bolот, ошондой болуп калат деп. Бул деген демек, ар бир хутбада, то есть иншалла сөзсүз шахадат болуш керек экен. Не болуш керек экен? Шахадат болуш керек экен. Индал кыям минал majlis. Мына majlisте отурабыз. Şu туруп атканда, бул го эми алхамдулилlah илимий majlisте отуруп атабыз. Кээде баян окуп калабыз. Кээде жөн эле башка деле majlistер болуп калат. Дүйнө иштеринде деле отуруп калабыз, чогулушта болуп калабыз. Кандай чогулуш, жыйын болсун, эң аягында тураардан мурда дуа кылыш керек да. Ошонун дуасын окуш керек. Субханак Аллахумма ва бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бул majlистин дуасы. Ошол majlisте билип билбей кылган кемчилдик, ката күнөөлөрдүн баары кечирилип кетет ушу дуаны окусаңыз. Ошон үчүн кайсы гана кеңеш болсун, кандай гана чогулуш болсун, жыйын болсун, отуруш болсун, күтүп атканда мусулман адам ушунун дуасын окуп коюш керек. Ошону риваятын айтып беребиз мына сиздерге. Абу Хурайрадан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман жаласа majlisan kasura fihi lagatu." Ким бир majlisте ошо жыйында отуруп, көп сөз болуп кетсе да, эми тияк ар ким ар кандай нерселерди сүйлөп отуруп калат. Faqala qabla yaqum min majlisihi zalika. Тураардан мурда ушу дуаны окуса: "Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ileyk" dese, illa gafara lahu ma kana fi majlisi zalik. Ошо majliste отургандын бардык күнөөсүн Алла таалам кечирип берет деп. Демек тугандар, бардыгыбыз мусулман калкы билип алайлы, пайгамбарыбыздын бизге айткан осуяты бар экен. Биз катакер, күнөөкөр адамбыз. Ошон үчүн дайыма биздин чогулушубуз, жыйыныбыз жакшы сөз менен коштолуш керек. Аллага мактоо айтылып,
пайгамбарга салават айтылып, ушундай бир жакшы өзүбүзгө дүйнөдө да ахиретте дагы пайда тие турган нерселерди кеңешишибиз керек. Ошондой сөздөрдү отурушта сүйлөшүшүбүз керек. Ошо бүтүп атканда мейли 1 саат отурдуңузбу, жарым саатпы же 5 мүнөтпү же 2-3 саатка жылып кеттиби, тураардан мурда ушу дуаны окуп койсоңуз, ошол мажлисте билип билбей кетилген кемчилик ката күнөөлөр кечирилип кетет экен да. Берекеси мына субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Эч кандай кыйын эмес. Жаттап алабызбы иншалла? Демек пайгамбардын сүннөтүн аткарган болобуз. Күнөөлөрүбүз кечирилип атат. Алланы эстеген болобуз. Жараткан Алла Таала өз баарыбызга насип кылсын. Убакыт болуп калды. Бир хадисти окуп коеюн бүтүрүп. Жубайр ибн Мутайм разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким айтса субханаллахи ва бихамдихи субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфиру ва атубу илейк. Ушул кайсы зикирдин эгерде фи маджлиси зикрин ка жакшы мажлисте отурган болсо ушуну айтсаңызчы. Каттаби ютба алейх. Бул мөөр баскандай басылат экен да. Пайдасы караңыз. Эми оман кала фи маджлиси лагу. Бекер сөздө отуруп айтып айтса ушу дуаны айтсачы, кана кафара лаху, анын күнөөлөрү кечирилет дейт. Мисалы алхамдулилlah биз азыр мына маджлисте илимий сабакта отурабыз. Биз азыр күнөөнүн сөзүн сүйлөгөн жокпуз да. Же күнөөнүн сөзүн уккан жокпуз да. Биздин кайсы күнөөбүз кечирилсин анда? Десе жок, ошондо мына айтып атат пайгамбарыбыз: "Факала ким ушу дуаны окуса фи маджлиси зикрин, зикр маджлисинде кана каттаби ютба алейх, мөөр басылгандай, машаалла, ошо жакшылыктардын бардыгы сизден кетпесин, сизде калсын деген печать басылат экен да. А эгерде азыркындай бекер сөздөр аралашып кетсе, күнөө сөздөр аралашып кетсе, анда ушу дуа сиздин ошол жерде кемчилдик кетиргениңиздерге кафара болот. Күнөөлөр кечирилет экен. Бул Раваху Насаи ва Табараниде келет. Бас. Субханакаллахумма ва бихамдик. Айтыңыздарчы баарыңыздар эле. Субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Эң айырмасы акырында астагфирука ва атубу илейк дегени бар да. Айта алабызбы? Кана дагы бир жолу. Субханакаллахумма ва бихамдик. Дагы бир жолу. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Каерде чогулбаңыз, каерде отурбаңыз, каерде жыйналбаңыз. Бүткөн ушу бүттү, кеттик болуп калат го. Же чайга тургула, же тамакка кергиле. Окуп коюңуз, кеттиңиз. Мажлистин бүткөнүн дуасы. Бул мажлистин бүтөөрүндөгү дуа. Бул не деп коет экен? Мажлистин бүтөөрүндөгү дуа. Ушунусун жаттап алыңыз, анан кийинкилерден ушу окшош эле, просто башында субханаллахи ва бихамдихи буну айтып атпадыкпы? Субханакаллахумма ва бихамдик. А бул болсо субханаллахи ва бихамдихи субханакаллахумма ва бихамдик. Астында бир субханаллахи ва бихамдихи эле кошуп коет. Калган өз ошондой эле. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Мына туугандар, иншалла биз бу дуаларды машаалла мына шейх Алла Таалам ыраазы болсун, шахадат келимелери каерде айтылат. Ошо канча деген китептерди окуп, ошолорго бизге сонун кылып чыгарып берип койду. Издебей эле алып атабыз. Алхамдулилlah. Устаз, мен досума карызга акча бергем. Ал аны кайтарып берерде, ал акчаны арам жол менен тапкан экен. Мен кийинчерээк билип жатам. Эмне кылсам болот? Ал акча арам болуп калбайбы мага? Жок, сизге арам болбойт. Сиз бирөөгө карыз бердиңиз, 100 000 сом. Карыз бердиңиз да? Адал акчаны бергенсиз. Сиз арам берген жоксуз, адал акча бердиңиз. Тиги болсо, эгерде арамдан тапса, күнөөсү мойнуна. Сизге берип атат. Акчанын өзүндө арам, адал деген жок да. Кылган ишинде адал, кылган ишинде арам. Күнөө тиги. Ошону сизге де бердиби?
мейли арак сатыппы, чочко сатыппы, ит сатыппы, не бала болсо дагы мисалы карап, ошондой сиз бере турган болсо сизге, тууган, алхамдулилля сиз аны алдыңыз, сизге ал карызды берди. Сизге адал кыжалат болбоңуз. Буга да бир мисалда Бухари шарифте риваят келет. Барира разияллаху анха деген энебиз болгон. Барира аты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу үйүнө барса, энебиздин үйүндө казанда эт кайнап аткан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям конокко барып калды, дасторкон салды дагы. Дасторкондо бир аз курма, май быштак дегенде ушундай салып койду эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эт кана деди да. Эт кайнап атпады беле, пишип атпады беле. Эт жок койбу? Аны Барира энебиз айтты. О Аллахнын элчиси, ал садаканын эти болчу. Сиз садаканын этин жебейсиз. Садаканын эти пайгамбарыбызга арам да. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарыбыздын үй бүлөлөрүнө да садаканын эти болбойт. Кандай эле байларга зекет жеген арам? Түшүндүңүзбү? Байларга зекет болбойт. Зекет только кембагалдардын акысы, ошолор жесин. А пайгамбарыбызга садака даже арам да. Хадия берилет, белек. Бирок садака жок. Анан бул садака да, ошо садака сиз жебейсиз. Ошон үчүн сизге алып келген жокмун деп атпайбы? Пайгамбарыбыз эмне жооп берди айтайынбы? Саңа садака, бизге хадия, алып келе бер деди. Саңа эмне деди? О саңа садака берилди. Эми сен саңа садака берилди. Сенен мага өткөндө, мейлиби? Мүлк өткөргөндө ал дагы өзгөрөт да. Статусу өзгөрүп кетет. Несі өзгөрүп кетет? Статусу өзгөрүп кетет. Мисалы, мен мындай айтып берейин сизге. Бул киши бай. Бул киши кембагал. Эки дос. Эми мен мисалы зекет берип атсам, зекетке бул байга берсем, буга арам да. Түшүндүңүзбү? А кембагалга адал. Буга берсем, бул алып туруп буга берди да. Буга адал уже. Түшүндүңүзбү? Мен буга түз бергенимде арам болуп калат эле. Зекеттин акчасы. А зекеттин акчасы буга тийди, колуна бул ээлик кылды. Всё. Мына бунуку болуп калды. Эми бул болсо кимге берсе, буга алхамдулилля, мынакей буга берсе адал да. Түшүнүктүү болдубу? Ошон үчүн тууган сиз кыжалат болбой эле коюңуз. Албетте ошону бир эскертип коюш керек, сен адалдан тап деп. Ал сизге бергени карызын берди, ал сизге адал. Устаз, биздин үй бүлө дүкөн ачкан, ошого үйдөн эле бирөөнүн ысымын коёйлу десек, тирүү адамдын атын койсо болбойт деп айтышкан. Ошол туурабы? Жок, туура эмес. Дүкөнгө каалаган ат койсоңуз боло берет. Өлүктүн атын деле, тирүүнүн атын деле, эч кандай неме жок. Жөнөкөй эле ат койсоңуз деле боло берет. Номер 1 деп коюп атпайбы азыр? Ат баты жок, бул деле ат экен да. Умрага баргандарды бир Алла чакырат, бир шайтан чакырат дейт. Ушул туурабы? Мен Алла чакыранын билет элем, бирок шайтан чакырганын билбейм. Шайтан чакырбайт. Шайтан ал жердечи, умрага чакырып, наоборот тоскоолдук кылат ал. Угуп алыңыз кандай. Кур'ан-ы Каримде шайтан античке. Ошону Алла Таала зикирин кылган. Я Алла, сенин түз жолуңа мен отуруп аламын деген. Лaqadanaka siratan mustaqim. Шундай болуш керек, мен аяттык ше. Сенин түз жолуңа, сиратакал мустaqim. Сенин түз жолуңа мен отуруп аламын деген да. Мааниси кандай? Ушу түз жолдон адамдарды мен адаштырам. Сен тияка бар, бияка бар деп. Хазрет Мужахид рахматуллах алейх адашпасаң. Ушу киши тафсиринде айткан. Ошо кайсы жол дегенде Меккеге бара турган жол деген. Ажылыкабы, умрагабы? Шайтан ажылыкка, умрага бардыртпай жолдо отуруп алат экен. Келе атасың, эмне кыласың ажыгып? Ана дордойго бар десең. А уурулукка бар, тияка бар, дүнүйөгө бар, арамга бар деп ошол жолдон бурат экен да адамдарды ар кандай азгырык салып. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн мына сөз туура эмес. Бир шайтан чакырат деп. Шайтан эч качан умрага чакырбайт, ал дозокко чакырат. Шайтан кайга чакырат экен? Дозокко чакырат. Шайтандын иши дозокко чакыруу.
эртеге кыямат күнү бул да Кур'ан-ы Каримде келет. Шайтан менен адамдар эми ал жакта уже сен кылдың башталат да. Шайтан ушундай айтат. Силерге убада бергенди таптыңарбы? Мен да убада бергенди таптым. Силер мени бүгүн жемелебегиле. Мен силерди просто чакырып койгом, сунуштап койгом. Силер кабыл алдыңар, кылган силер дейт. Мына, карачы. Мен силерди жакшынакай сунуштадым дейт. Арамды. Эң кооз сунуштаганда шайтандан өткөн чебери жок. Арам нерсени эң кооз кылып көрсөтөт экен да, бул шайтанчы. Шайтан ушул жерде профессионал. Арамды кооз кылып көрсөткөнгө. Ошон үчүн эрте кыямат күнү экен. Мына, сен мени жемелебе. Өзүңөр кылдыңар, өзүңөр жооп бергиле. Өзүңөр тартасыңар жазасын. Мен силерди просто чакырганмын, сунуштаганмын. Менин колумда күч жок болчу, бийлик жок болчу, силерди мажбур ошо арам ишти кылдыртканга менде бийлик жок болчу дейт. Устаз, мен өзүм 15-темин, анан 12-13 жашымда орозо туткан эмесмин. Эч ким тут деп айтпаганынанбы, же динди жакшы түшүнбөгөнүмдөнбү? Айтор туткан эмесмин. Ошондо 30 күндөн 60 күн кафара тутуп беришим керекпи? Ошондо 1800 күн тутуп беришим керек болуп калат экен. Кыйналып калам го, рахмат. Жок, сиз андай эмес. Тем более бул үзүр, сиз билбегендиктен ал жерде ар бир күнгө 60 күн кармап бербейсиз, бир күнгө бир эле күн кармап бересиз. Демек азыр мисалы кайсы күндөр кармай алган эмессиз, 15 күндөн жаштан баштадыңызбы? Ага чейин балагатта качан 13-14-тө толдуңузбу? Биз билбейбиз да. Анда эмне кыласыз? Ошону туган 30 күндөн кармап эле бересиз. Баягы кафарат дегени ороза кармап туруп, фарыз орозонучу, анан атайлап ачып салган үзүрсүз. Унутуп калып эмес, атайлап. Мына ошолор бирге 60 күн. Вакыт болуп калдыбы? Азан убакыты. Анда азан айтып койсоң, анан кичине суроолор бар экен, окуп коелу же бүтүрүп коелу? Мейли, азан айтып койбо. Убагында азан айтылганы жакшы. Азанга барыбыз жооп беребиз, дуа кылабыз, кийин суроолорду кайра улантабыз. Аллаху акбар. Allahu akbar. La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على التامة القائمات والوسيلة والوسيلة عفوا وناحية الدنيا والآخرة يا مسلم. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Шаардагы автобустардан айдап иштейбиз. Жол кире төлөбөгөндөр үчүн сөз айтып коюңузчу. Жана ошол жоопту кыска видео кылып бөлүшүп коюңуздарды суранам. Жобул болбойт бул. Арам болуп калбайбы? Сизди бир жерден экинчи жерге алып барса, акысын төлөп берип коюш керек. Автобустар тем более арзан эле. Эгерде жокпу, минбей эле жөө кетип калабыз. Бул кылган иш болбойт, бул кыянат, бул арам нерсе болуп калат. Троллейбус, автобус, тем более мамлекеттин эмелеринен көп төлөмөс, эми таксилер кымбат да. Эгерде бул сөзсүз төлөп коюңуздар. Таспини даараты жок тартса болот. Таспа көрүңүз. Ширк дегенге эмнелер кирет, айтып бересизби? Өзү ширк, чоң ширк деп Алла Таалага тең дегенди айтат да. Кичинекей ширк бар. Аллага Таалага тең деген. Ибадатта, затта, тасарруфта, дуада, кыскасы айтканда, назырда түрлөрү аябай көп. Кыскасы бир сөз менен оңой түшүнүп алыңыз, жараткан Алла Тааланын теңи жок. Бардык Алла Субханын сыпаттарында эч бир пайгамбар, эч бир периште, эч бир инсан, жин Аллага махлук тең келбейт. Лам якуллаху куфуан ахад. Алланын теңи жок. Теңдеши жок Алла Таала. Затында, сыпатында. Ошого кандай бир ибадатта өзгөчө, мисалы, сураганда, жардамдардан. Фаукал аспап деп коет, аспаптан сырткары нерселерде, колдон келбеген. Жөнөкөй жардам сурай беребиз. Тигини берип койчу, муну берип койчу, мени алып барып койчу, жардам берип койчу деп. Бул маселелерде эмес. Адамдын колунан келбей турган нерселерде, мисалы, хидаят болсун, шифага, аларды докторлор деле машаалла. Эми биз колдон келген себебин аткарып атабыз, шифаны Алла берет. Кудайдан көрөсөм, операциядан кандай болуп калат экен, удачный чыгып калабы, неудачный чыгып калабы деген. Кыскасы бунун баарын Алла Таала чечет. Шифа Алла Таала берет, өмүр Алла Таала берет. Кыскасы айтканда, ушуга тең деген ширк болуп калат. Кичинекей ширк бул риякөрлүктү да ширк деп айтат. Кичинекей ширк деп коет. Риякөрлүктү. Аллахым баарыбызды сактасын. Өзүнүн чачын өзү алса, ырым-жырым жокпу деп. Эчтеке болбойт? Эчтеке болбойт. Эмне үчүн аялдарды кемсинтишет, урушуп, сөгүшөт, эркектерден төмөн көрүшөт? Жок, андай эмес. Аял заты исламда ыйык, улуу, даражалуу, сыймык, бакыт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерини жалпысынан караңыз не деп. Эненин таман алдында бейиш деп атат. Бул өмүр жарыңыз, эже карындашыңыз, сиздин намазыңыз. Эгерде сиздин үйүңүздө биринчи кыз төрөлгөн болсо, пайгамбардын саламы. Аял зат бизде өтө урматтуу. MCN коин боюнча коомдо катуу ызычуу болуп жатат. Булар Меккеде сизден бата алган экен. Ошону булар тартып алып интернетке коюшкан экен. Булар ошондо сиздин бата берген видеону өз максаттарына колдонгон эмеспи? Менен да сурашты эле эстегенде. Эми биз билбейбиз да пешенесине кимде эмне жазып койгон, кандай адам экен. Чай берип, бата берип койгоңуз десе, токто, сен өмүр баяныңы айт деп сурабайт экенсиң. Туурабы? Мына жерден
Бирөө мен сапарга кетип атат элем, бата берип коюңуз, мен чай берип койдум, бата берип коюңуз деп айтат экен, анын өмүр баянын сурабайт экенсиң да эми. Же пешенесине жазып алып келип берсе мындай кылып. Биз алхамдулилля жакшы жаманына баарына бата беребиз туугандар. Жакшы жакшылыгында бекем болсун, жаман жамандыгын таштап жакшылыкка болсун деп. Анан ар бирин пешенесине жазбагандан кийин ал билбейсиз. Бирок мындай ошондой нерселерди туура эмес максатка пайдаланбаш керек. Ал кыянат болуп калат. Адамгерчиликсиздик болуп калат. Ким өзүнүн туура эмес иштери барбы, ал өзүнүн бүтүрүш керек. Тим более иншалла баягы Меккеде анан кийин чай берип, бата берип койсо, бата бересиң да анан кой дейсиң мына. Я. Жок, мен бул жерде бата бербейм десем болбой калбайбы? Ошон үчүн жалпы элибизге бата беребиз. Бардыгы ошондо ким неме кылса, баарын бата беребиз. Устаз, жакында менин атам каза болду эле. Апамдын апасы бар, 86 жашта. Чоң апам намаз окуйт. Бирок атамдын бир туугандары чоң апама баласы каза болгонун айтышпай жатат. Жүрөгү көтөрө албай калат деп. Устаз, апамдын туугандарынын ушул кылгандары туурабы? Чоң апам баласына дуа кылат беле, укса деп жүрөгүм тынчтанбай жатат. Жок, кабарын бериш керек туугандар. Эгерде өзү дагы өлүм төшөгүндө болсо, анда бөлөк кеп. Акыры мисалы катуу ооруп атат экен, эмне экен деген сөздөр менен жумшартып өзүнө кабар бере турган чоң апаңыз 86 жашта канча деген өлүмдү көрдү. Адам иншалла карап, бирок аны сразу айтпаш керек, бирок акырында бирок айтыш керек. Мындай айтпай койгон болбойт. Сиз туура айтасыз. Эненин машалла баласы өлүп атса, аны кабар бербей койсоңуз. Акырында. Эгерде өзү өтө эле азыр мына критический кандай айтсам, өлүм төшөгүндө болгон болсо, аны айткандын кажети жок азыр. Эгерде кичине акыл эси, ден соолугу бар, бирок ооруп аткан болсо, айтыш керек. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Allah Taala sizlerden barыбыздан сабактарыңызды көрөбүз, катышабыз жана көптөгөн маселелерди сиздин сабактарыңыз аркылуу үйрөнүп жатабыз. Алла разы болсун. Рахмат. Сизге суроо так. Алла Таала сизге узун өмүр жана жардам берсин. Амин барыбызга. Менин бир досум бар. Өзүм Ханафи мазхабын карманам дейт. Бирок акыйдасы салафи. Бардык нерсеге далил сурайт. Кылганы туурабы же туура эмеспи? Туугандар, Ханафи мазхаб далилсиз мазхаб эмес. Бардын алхамдулилла акыйдасында дагы, фикхте дагы Куран, хадистен далили бар. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, биздин уламаларыбыз, Орто Азия алымдары 13 кылымдан бери мынакей Абу Ханифа рахматулла алейхи мазхабын, Матуриди акыйдасын бекем карманып келатканы, бул бир ташты же болбосо бир дарактын аркасынан ээрчип бараткан жок булар. Алхамдулилла, бардыгы Куран, хадистен имам Абу Ханифа кандай кылып алып берип койгон болсо, мына. Ошон үчүн иншалла силер деле мисалы бирөөнүн аркасынан ээрчип атпайсыңар. Туура? Ибн Таймия рахматулла алейх, Шейхул Ислам Ибн Таймия рахматулла алейхтин аркасынан ээрчип атасыңар салафилер. Проблема жок. Бирок эми караңыз эми. Ушул Абу Ханифанын Куран, хадистен түшүнгөнү менен Ибн Таймиянын Куран, хадистен түшүнгөнү ошо салыштырып көрөбүз. Үчүн иншалла буга неме кылбаш керек да азыркындай. Далил болсо проблема жок. Кайсы маселесин далилин алып келсин, таап беребиз. Таап албасак, бирөөдөн сурап беребиз, кыскасы айтканда. Негизи анан кийин мейли бул бардыгы акылдуулук менен болуш керек туугандар. Душмандыкка, талашып тартышка, жаңжалга жеткирбеш керек любой случай. Ар ким өзүнүн эрки бар. Дин тутуу эркиндиги деп азыр мыйзамда айтып атпайбызбы, тууган? Андан сыркары адам өзү иманга келеби, келбейби эркин менен. Караса иманга келет, каласа келбейт. Алла Таала мажбур кылбайт дагы. Каза намаздарды окууга кандай далилдер бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү каза намаз окуган. Лайлату Тарис деп коет. Бир жолу казаттан келатат эле, мен убакыт кыска болуп калды окшойт. Нече ушуну бүтүрүп коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу казаттан келатып, түндөсү бир жерге отурукташат. Бардыгы чарчап калышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү сахабалары менен. Анан Билал разияллаху анху айтат: Билал, сен уктабай туруп тур. Биз эс алайлы, сен анан кийин бизди баарыбызды багымдатка ойготосуң. Дагы намаз окуп алабыз. Боптур болот. Бардыгы эс алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктап атса, күн чыгып калыптыр. Күндүн нуру тийип атпайбы? Билал дейт да анан. Билал шашып эле ойгонот. Эмне болду десе, я Расулалла, кечиресиз.
Сізді уктаткан зат мені да уктатып коюптур дейт. Уктап кеттим да. Ал жоопкерчиликти алган уктап кетиптир да. Пайгамбарыбыз айтты, турла сразу бияктан чыкпасак болбойт. Бул жер шайтандын өрөөнү, шайтандын таасири чоң экен деп кеттик деп туруп баардыгын алып кетет дагы. Барып башка жерге заарат алып, башынан сүннөтүн казасы дагы, багында фарзын да казасы окуп анан негизи өзүңүздү мусулман катары эсептеп жүрсөңүз, мурдатан эле бери анда казаны окуш керек. Кээ бир айтышы мүмкүн да, мен мурда мен өзүмдү мусулман деп эсептебейт. Проблема жок. Анда шахадат айткандан бери фарыз кете берет. Чүнкү мурун сиз ошол өзүңүздү мусулман деп эсептей береңиз же жок беле? Эсептейм. Все, казасын окуп бересиз. Субханакаллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука. Bundan başka da толтура daliller.